Ассаламу алейкум, рахматулла баракатух. 17 июнь 2022 жыл. Biz азыркы учурда Ош Бишкек трассасындагы 154 километрдеги Суу Самырдагы ФАПта турабыз. Менин бул жака келип тартып атканымдын себеби бул кандуу жолдо кырсык көп болот Суу Самырда. Анан мен башыман өткөн ушул машина менен кетип барат жатып бир аварияга туш болуп калып, ал жерден кичинекей ымыркай кыздар, чекелери жарылган, буттары сынган, апасы дагы чекелери жарылган учурлар болду. Ошондо көп бердеги ушу Ош Бишкек жолунда жүргөн трассадагылар билишпейт экен. Суу Самырда, ФАПта эмне жардам көрсөтүп алышат, эмне кылышат, эч ким билбейт экен. Ошо учурда эки кызы бул жака келген, апасын токтолго бачкен, эми кырсык экен, апасы өтүп кетти эртеңки күнү. Биз интернеттен окуп калдык да. Анан мен бул видеону тартканымдын себеби ушул узак жолдо жүргөндөр билип алсын, ушул Суу Самырдагы 154 километрдеги ФАП эмне жардам бере алат, бияктан эмне жардам ала аласыздар, же болбосо ушул жеке эмне жетишпейт, ким ушеке кандай бир оборудованияларды, биринчи жардамдан ким алып келип кошумча кошо алат деген нерсени мен элге жеткирейин деп атам. Келиңиздер, азыркы учурда эмне бар, эмне жок көрөлү. Жана ушул видеону көрүп, башынан трассада аварияда туш болгон көргөндөр болсо, мүмкүнчүлүгү болсо келип ушул жеке өзүңүздөрдүн салымыңыздар да кошуп кетсеңиздер болот. Мен Кудай буйрса сиздерге бир жакшы маалымат берейин деп турам. Азыр биз көрсөтөбүз калганын. Суу Самырдагы ФАПка кирип баратабыз. Ушул жака кире берейинби? Сиздерде ушул кандай учурлар катталат сиздерде көбүнчө? Кандай учурларда кандай жардам бере аласыздар? Мисалы үчүн жолдон кетип отуп катуу кырсык болду. Бирөөнүн кол буту сынды, башы жарылды, например. Көбүнчө жол кырсык болот. Бияктан жол кырсыктан жарылган адамдар бияка кайрылып келет. Болбосо жолдо таксисттер айтып келет, машиналар айтып келет. Баланчы чакырымда ДТП болду деп. Анан ошол жерге өзүбүздүн машинабыз бар. УАЗыбыз бар, эски машина, алыбызды жаңы эмес. Анан ал машина менен ошо кырсыктарга барабыз. Ошол жерде биринчи жардамды көрсөтөбүз. Жеңил болсо, бул жерде кала берет, своим ходом кете берет. Эгер оор болсо, биз өзүбүз Карабатта жай районуна жеткизебиз. Райондук больницага. Эми мындайда менин сураганымдын себеби, мисалы үчүн бирөөнүн колу сынып келди, же болбосо кабыргасы сынып келди да, например. Кабыргасы сынып, берде рентген жок да турабы? Жок. Берде эмне оборудование бар? Берде андай оборудование эч нерсе жок. Эч нерсе жок. Бизде шина бар, мисалы сынып келсе, шинировать этип, танып туруп, анан ошол боюнча уже больницага жеткизебиз да. Биздин территория жай районуна барат. Сразу жай районуна. Только первый помощь. Берде только первый помощь экен, а? Биринчи помощь. Мисалы кровотечение кетип атса, жидкость куябыз, капать этебиз. Эгер аябай бир жери ооруп аткан болсо, обезболивать этип коебуз. Сынып болсо, шинировать этебиз. Биринчи жардамды көрсөтөбүз, берден атак. Рентген, УЗИ деген жок кандай. Кыскасы, берден только биринчи жардам гана берилет. Берден кыска. Калганын Жайыл районуна алып кетесиздер, а? Анда кандай кабинеттериңиз бар, көрсөтсөңүз? Кандай кабинеттериңиздер бар? Кырсык болгондо алып келишкенде кандай болот? Бул жер ушерби же? Ушул жерден кабыл алабыз. Жардамды көрсөткөндөн кийин Убактылуу жаракат алгандар. Мына кислородный концентрат бар экен, а? Кислородный концентрат. Комната временного содержания, да, бери? Диваныбызда мына карап турсаңар, көңүл. Эми бул жерде биз медиктерге эч кандай бир биз жаман жерин табайлы дегенибиз жок. Бул жерде биз элге кайрылам мен ушул. Кимдин колунан келсе, ушул жеке мындай кроваттар бар экен. Мамлекетте бербей, мамлекетке да жардам бериш керек. Турабы? Мамлекетке да жардам бериш керек. Колунан келишин жардам берсе, мен берде кайрылам. Мынаки кислородный концентрат бар экен. Бул жерге первый помощька сиздерге дагы кандай оборудование болсо жакшы болмок? Кандай деп ойлойсуздар? Эмне керек сиздерге? Сиздердин башыңыздардан көп нерсе өтүп атты. Элден мисалы үчүн келер колунда барлар бар да жардам берем дегендер ушундай кырсык учурундачы сиздерге эмне жетишпейт?
Эмне болсо жакшы болмок? Канча адам өмүрү калмак? Бизге деген кандай десем, УЗИ аппарат десем, ага өзүнчө специалист керек. Ага бизде такыр көп. Биз эми биринчи жардамды көрсөткөн фельдшербиз. Рентген десем, рентгенге тоже эме керек, ага да специалист керек өзү. Биздики биринчи жардам көрсөткөнгө жетиштүү эле, дары-дармек бүткө ремонт келген кишиге мында 100 акчалады, биздики уже 10 жыл болду. Машина эски, жаңы машина болсо да перевалда жүрөсүз постоянно. Анан авария менен жүрөсүз. Аварияны тез кесиптиш керек. И еще машинанын ичинде эмнелер керек болуп калат? Кандай учурлар болуп калат? Машина бизге бул перевалга УАЗ эле керек да. Жаңыраагы УАЗ берип койсо жакшы болот эле да. УАЗ алып берип койсо, а? УАЗ алып берип койсо. Же бетүшү спринтерлер болсо, жанагындай оборудование бизге оборудованиеси менен бизге Сусамырга жанагындай соболь машина келген. Бирок ага бирле киши батат экен да, бизге авария болгондо массовый болот. Ооба да, бир жерде массовый эл ичине толтура кетет да. УАЗга баягы 3 личащий жатат. Экөөнү азабыз, бирөөнү жерге коебуз да. Берки машиналарга ошондой кененирээк 3-тө 4-тө салып кеткенде жанагындай спринтерлер болсо жакшы болмок да. Анткени лежачий, мисалы үчүн 2 машина калып санитарный машина да. Оборудованиеси менен. Жүрбөй көрсөтсөңүздөр, санитар машина көрсөтсөңүздөр. Мынакей ошол Сусамырдагы биринчи жардам көрсөтүүнүн УАЗиги. Эми бул жерде УАЗик жакшынакай бардыгы жетиштүү, а? То есть жүрөт на ходу. Эми берден биздин айткан себебим авария болгондо массовый болот да, массовый. Берде мынакей бир адам бекке жатса, бир адам бекке жатат экен, болду. Калган адам бирөөнү илеткен мынакей бияка. Илеткен могочу. Ошого илинеби, а? Анан эми бул жерде мындай да. Мүмкүнчүлүк болсо дейт бул жерге дагы бир УАЗик болсо жакшы болмок. Кырсык катталганда бизде көбүнчө массовый болот дейт. Ошондуктан биз ушул колунда бар берешен адамдар бар, кайдыгер карабагандар бар. Эми ушу өкмөт өзү кылсын дей бербей, ошол өкмөткө дагы жардам берсек, алар бизге жардам берсе, биз аларга жардам берсек, мынакей ушул жерде деле Сусамырда алыс жактан келишет, үй бүлөсүн чыдап ушул жерге келесиздер, вахтовый демсиз жумушуңуздар, а? Вахтовый, анан буларды дагы мындай кичине көзөмөлгө алып, ушуларга да бир колдон келишинче жардам берип койсок, эми бул жерде биз мамлекет дебей кичине элден дагы көңүл буруп койсо деген бар. Анткени бизде дагы Кудайга шүгүр жашагандар бар. Кудайга шүгүр жашагандар бар. Келиңиздер, мынакей массовый авария болуп калганда ушу адамдарды батыра албай кыйналып калышат экен. Ушундай кимдин колунан келет ушундай УАЗик алып берип койгонго, же дагы башка бир биринчи помощь жардам бере турган оборудованиясы менен машиналар бар турабы? Санитар десин, эмне машина десиздер? Скорый помощь. Скорый помощьтогу машиналар керек болуп калат экен. Мынакей бизден ушул маалымат, Кудай буйруса, биз азыр мынакей 154-чү чакырымдагы ФАПта Сусамырда атайын ушу элге жарыя кылып көрсөтүп коеюн дегем. Рахмат сиздерге, Аллах разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик, кырсыктар болбосун, только жакшылыктар гана болсун.